Мен Рыскелдиева Эльмира Самудиновна Каракол шаарындагы номер 1 мектеп гимназиясынын география мугалими болом. Мугалим өмүрү дарак демекчи, менин мугалимдин болуп калышыма ата-энемдин тарбиясы, мотивациясы эң чоң түрткү берип, мугалим деген кесипти тандап алып, азыркы күндө ушул мектепте өзүмдүн тажрыйбамды, билимимди окуучуларга, коомго арнап келем. Илим бокс долбоору жөнүндө, ушу билим берүү долбоору жөнүндө менин бир аз гана түшүнүгүм бар болчу, себеби биздин мектепте бир аз иштер жүрүп кеткен болчу. Андан кийин катышып калгандан кийин айрыкча коомдо, айылдагы окуучулар үчүн өзүмдүн тажрыйбама, санариптик тажрыйбамды улантуу үчүн мааниси чоң экенин көрүп, мен өтө алдыга умтула баштадым. Ушул илим бокста иштеген балдар мектепке келип кайрылып калышкандыктан аркы берки нерселерди көптөгөн ойлонуп, коомго дагы өз салымымды кошкум келип макул болду. Менин макулдугумду алгандан кийин билим берүү платформасы илим бокс бир аз семинарларды уюштурушуп, тренингдерди уюштурушуп, багыттарды беришип, план менен түшүндүрүштү. Көп нерселерди кабыл алдым. Тажрыйбамды улантканга аракет кылып, сабактар жөнүндө кандай эмне түзүш керек экенин план түзүүгө көмөктөшүп болушуп макул болду. Эң эле биринчи таанышуудан кийин ошол семинар учурунда илим бокста деген кандай программалар кириш керек, сабактын структурасын кандай түзүш керек, санариптик технологияны кантип өркүндөтүш керек сабакты түзүп аткан учурда балдар мени жакшы үйрөтүп түшүндүрүштү. Ошол аркылуу түшүнүп иштей баштадым. Башкы учурунда мен жаш курагыма байланыштуу чынында эле көп кыйынчылыктар болду. Мен тиги компьютерда, ноутбукта иштеген тажрыйбам билсе дагы, бул жумуш башталгандан кийин көп кыйынчылыктарга туш болдум. Бирок Эр-Жигит, Жазгүл, Медел мага көп жардам бергендиктен, андан ары технологияны, жанагы санариптик көп нерселерди алып кеткенге умтулдум. Иштей баштагандан кийин мага мотивациянын бергени ушу илим бокс билим берүү платформасы түрткү болду. Башында менен аябай көрсөтүп кеттим. Андан кийин кыргыз класстарга, айрыкча региондордо маалымат аз болгондуктан ого бетер сыймыктануу менен, изденүү менен сабактын структураларын шаблонду түзүп, жардамчыларым менен, балдар менен иштеп баштап, өзүм дагы сыймыктана баштадым. Азыркы күндө 10-класстын программасы менен иштеп атам. Ушу иштеп атканда дагы коллегалар, окуучуларым, айлана чөйрөм, туугандарым, коомчулук дагы мен аркылуу бул платформа менен сабактын структураларында кызыгып башташты. Мына элге бир аз дагы болсо ушул билим берүү платформасын жайылта баштаганыма менин 0,1 миллиграмм үлүшүм барго деп ойлойм. Албетте сыймыктанам. Башында чынында көп маани бербестен түзүп аткан менен бир сабактан кийин канчалык жеткиликтүү экенин көрүп, ошол күндөн, минутадан, секундадан баштап сыймыктана баштадым. Себеби санариптен берилген видео сабактар окуучуларды кээ учурда тажатып жиберерин, же монотондуу болоорун көрүп, сабактын шаблондорун кыска, нуска, жеткиликтүү түзгөнгө аракет кылдым, өзүмдүн тажрыйбама, ошондой эле башка информациялык технологияны пайдалануу. Азыр 21-кылым өтө технологиянын, ааламдын технологиясы, глобализация болуп атпайбы? Ушул учурда региондогу, айрыкча кыргыз классындагы окуучуларга информация аз болгондуктан, алар дагы көп нерсени билгиси келет. Анан ушул кыргыз информация жеткиликтүү боло баштагандан баштап, алар дагы көп окугусу келип, тил үйрөнгөнгө, жаңылыктарды, терминдерди, ошол эле география сабактан кандайдыр бир маалыматтарды билгенге аракет кылат дагы. Бул жаштардын келечеги астыда. Анан эң биринчи ошо жаштарга келечек тарбия бере турган нерсе бул үй бүлө, андан кийин мектеп, анан жеткиликтүү ошо предметтер деп ойлойм. Чынында азыр дистанттык окуу куралдары өтө эле көп. Айрыкча былтыркы пандемия учурунда мен өзүм иш тажрыйбамда ар бир класстын иш жөндөмдүүлүгүнө жараша түрдүү дистанциондук окуу куралдарын тандап. Мисал алсак, 9-10-11 класстарга Zoom приложениясы менен өтүп атсам, 6-класстарда WhatsApp менен, ал эми 7-8 класстарда болсо түрдүү Telegram, Zoom, Classroom сабактын жөндөмүнө жараша, практикалык иштерге жараша өтүп аттым. Онлайн сабактарын өтүүдө мен үчүн алгачкы этабында өтө оор болду. Себеби дегенде чынында эле баягы компьютердик санариптик тажрыйбамдын аздыгынан бир аз кыйналдым. Бирок ага карабастан бат эле
жетишкендиктерге жетишип кызыктуу кылганга аракет кылдым. 10-11-9 класстарда презентация, кыска видео сабактарды өтүү менен 6-7 класстарда өзгөчө платформа түзгөнгө аракет кылаттым. Бирок көбүнчөсүн балдар үчүн Zoom менен сабак өткөндө ошол кызыктуу болот. Бирок ага карабастан түрдүү шарттарга, материалдык техникалык базага байланыштуу окуучулардын көпчүлүгү 40% бул WhatsApp, Telegram каналдары менен кирип атышты. Аларга көп кызыктуу кылыш үчүн мен тесттерди, суроо жоопторду, анан сынчыл ойлонуу стратегияларын колдонот. Онлайн сабактарын өтүүдө мен өзүмдүн окуучуларыма, башка окуучуларга кеңеш берет элем. Азыркы учурда Илимбокс билим берүү платформасында иштеп атканыма байланыштуу сиз жаштар окуучулар ошол жактан кыска, туура бардык предметтер боюнча маалымат алгансаңыздар болот. Себеби мамлекет тарабынан берилип аткан телевидениеден санариптик сабагын негизинде сабактар түзүлдү. Электрондук варианттын негизинде жакшы маалыматтар кетти. Ошондуктан кыска, каалаган термин боюнча, тема боюнча, кызыккан маалыматыңар боюнча алсаңар болот. Ошон үчүн мен силерге Илимбокс берүү платформасын тандап алууңарды кеңеш кылат элем. Илимбокс билим берүү платформасы менен иштеп аткан учурда бизде ар бир жума сайын онлайн конференциялар болуп атты. Мен мугалимдер менен жакшы тааныштым. Алардын тажрыйбаларын дагы көрүп, өз ишимде пайдаланганга аракет кылдым. Менен кошо иштеген, менен биздин мектепте Айгүл Азаматовна, Гүлбарчын Рысбековна дагы кошо иштеп атышты. Аларга баа берип аттым. Ошондой эле Токтогул лицей мектебинде дагы Динара эже аркылуу конференциялардан алардын сабактарын көрүп дагы көп нерселерди алып, аларга дагы баа берип, алардын иштерине дагы ийгилик, денсаулык каалайм. Ошондой эле иш учурунда Илимбокс билим берүү платформасында мага жардам берген Диана Хасанова, Медер, ошондой эле Жазгүл, Эрчигит аркылуу көп нерселерге жетишип, алардын да ишине ийгилик каалап, денсаулык каалайм. Илимбокс билим берүү платформасы сабактар аркылуу эми коомчулукта кеңири тааныша башташты. Айрыкча региондогу, айылдагы кыргыз класстары үчүн бул эң чоң зор жетишкендик деп ойлойм. Өзүм гана эмес, ошол мугалимдер бир гана география предмет эмес, башка биология, алгебра, англис тилдеринин мугалимдери дагы билим берүү платформасы аркылуу сабактарына даярданып, маалыматтарды алса болот. Сабак өтүп аткан учурда дагы телефон аркылуу же болбосо ноутбук, компьютер аркылуу дагы ошол сайтка кирип, мен окуучуларга, ошондой эле башка мугалимдер предмет аркылуу сабак учурунда дагы маалыматты кыска нуска 3 минут учурунда же 5, андан да кыска 3 минут учурунда маалымат берсе болот. Бул дагы эң чоң жетишкендик деп ойлойм. Илимбокс билим берүү платформасында иштеп атканыма байланыштуу. Ошон үчүн алардын иштерин коомчулукта кеңири жайылышы үчүн мен өзүмдүн окуучуларыма, региондогу окуучуларга, алардын мугалимдерине, айрыкча жаш мугалимдерге, ата-энелерге кайрылып кетет элем. Ушул программаны сайтка кирип, толук колдонсоңуздар, айрыкча окуучулар, ар бир предметтин мугалими сабак учурунда колдонуп, иш тажрыйбасыңыздарда колдонсоңуздар жакшы болот эле. Ошондой эле ата-энелер дагы окуучуга, мугалимге ишенбестен өзүңүздөр дагы кирип, балдарыңыздарга жардам берсеңиздер болот. Келечекте Илимбокс билим берүү платформасынын перспективасы өтө жогору. Аларга денсаулык, иштерине ийгилик каалоо менен дагы жайылтуусуна көмөк көрсөтүп, дагы ушул санариптик заманбап технологиянын аркасы менен Кыргызстандын булуң бурчундарына жеткизишине мен каалайт элем. Себеби азыркы учурда көп учурда мектептерде дагы эле болсо интернет жок. Кээ бир ата-энелерде, окуучуларда телефон эмес, ноутбук эмес, телефон дагы жок. Ошондуктан ошолорго маалыматты жеткизүү үчүн булардын иш тажрыйбалары өтө намыстуу, долбоорлук, перспективалык иш. Ошондуктан дагы жайылтуусуна көмөк көрсөтөм, дагы жайылтышына ийгилик каалайт элем. Жакшы даярданган.